эгемендүү мамлекетте, дин эркиндигинде динибизди тутунуп жашап атабыз. Сөзсүз түрдө ушул уламаларыбыздын эмгеги баа жеткис. Биздин алымдарыбыздын кечеги күндүз көз жашын өзүнүн жүзүн эмес, жай намазын агызып, жай намаз бүгүн биз жашагандай паркеттин башканын үстүндө эмес, астындагы топуракты лайык кылып ыйлаган эле. Урматтуу дин кызматкерлери, бизге бүгүн абдан чоң бир жооптуу кызмат жүктөлүп жатат. Себеп дегенде айыл жергесинде, айылдагы биздин имам дамлалар күнү түн иштей турган мезгил. Эл менен, журт менен бирге бололу, 5 убак намазда мечитте бололу, шам баяндарында бекем бололу. Ошол эле мезгилде айылда кимдер келип, кимдер кетип атат, кайсыл балабыз кайсыл жерде билим алып жатат, анын чөйрөсүнө көңүл бура турган мезгил болуп калды. Себеп биз бардыгыбыз биргеликте, коом, укук коргоо органдары, жетекчилер, дини кызматкерлер, биз бүгүн көзүн карайындей мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн, дин эркиндигин сактап калуу мезгил учуру. Себеп дегенде 4-5 жылдан кийин ошондой ар кандай багыттагы, тагыраак айтканда радикал көз карашындагы биздин ушул маскабыбызга таасирин тийгизе турган жаштар билим алып келе жаткандыгынан кабар берем. Ошон үчүн дини кызматкерлер айылда коом менен бирге бололу. Коомго акыйда маселесинде каттуу жакшы бир иш алып барышыбыз керек. Мына ошондо гана биз ата бабаларыбыз кандай кыйын кезеңдерде кызмат кылып, ушундай аманатты биздин колубузга тапшырып кеткен болсо, анын урпактары, бүгүнкү дин алымдары, дин кызматкерлери бизден кийинки келе турган жаштарга мына ошол аманатты, ханафийликти, матуридийликти ошондой сактап туруп биз беришибиз керек. Мына ошолор ханафийликти сактоодо бүгүн Баткен жергесинде эң алгачкы кадамдардын болуп жаткандыгына биз күбө болобуз. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан баштап эле биздин жаштарыбыз илим издөө максатында көптөгөн сырткы, тышкы мамлекеттерге чыгышып, ошол жактан илим алуу жолунда жүрүп келишти. Бирок ошону менен бирге эле ошол өлкөлөрдүн салт санасын, үрп адатын, кийим, сырткы кебетесин кошо алып келишти. Ошол себептен азыркы биздин күндө бир аз болгон мындай пикир келишпестиктердин айынан жамаатташуу маселеси ортого келип чыгып турат. Мен ошого баарыңыздарды чакырып кетет элем. Өзүмдүн атымдан, ушул мамлекеттин башкармалыгынын атынан, жетекчилердин атынан биз бөлүнүү жарылууга жол бербешибиз керек. Биз бир дин, бир мазхаб, бир акыйдага, бир муфтиятка баш ийип, биригип, салттуу исламыбызды сактап, эч кандай радикалдардын, экстремисттердин максаттарын ишке ашыруусуна жол бербешибиз керек. Биримдик Алла Тааланын сөзүндө иннамал муъминуна ихва дегенден пайда болот экен да. Бардык ыймандуулар бир тууган, бирде, ынтымакта. Ал эми өнүгүү болсо, Алла Таала Куранда айтат, Худ сүрөсүндө келет, "Хуа аншаакум минал арди вастамаракум фиха" дейт. Аллах субханаху ва таала силерди жерден жаратты. Бирок өзүнү тааныгандан кийин, Аллага ибадат кылгандан кийин, жер бетинде ынтымакта, биримдикте жер бетин өнүктүрүп өстүргүлө деген максатта Алла Таала адамды жараткан экен. Мына ошондон пайгамбарыбыздын убагынан азыркы күнгө чейин мына ушул ислам шариятынын негизги принциби болуп эсептелинет да. Пайгамбарыбыз багы хадисинде келет, мен бир мусулман бир тууганымдын муктаждыгын
кетирүү үчүн, жардам берүү үчүн бир ай мечитимде эктикаф кылып отургандан дагы жакшы деген экен да. Бул болсо дагы ынтымакты, биримдикти чыңдаш үчүн. Себеби кайсыл жерде ынтымак болсо, кайсыл жерде биримдик болсо, ошол жерде өнүгүү болот экен. Ошол жерде ынтымак болот экен. Анын аркасынан барака, файыз болот экен да. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтат: "Эй, силерге бирөө бир нерсе кылып койсоңор, ошол кечирим сураса, ошону кечиргиле" дейт. Эгер кечирбесең, анда сен күнөөлүү болуп калдың дейт да. Мына ошондон биз ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Силер баарыңар адам атадан жаралгансыңар. Адам атанын баласыңар. Бирок адам ата топурактан жасалган. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Бирок Алланын алдындагы эң такыва жакшылар булар такыбаңар" дейт экен да. А такыбалык биздин динибизде бардык жакшылыктын башаты экен да. Жараткан Аллах Таала кереметти Кур'ан-ы Керимде "Ярфа'иллахиллазина аману минкум валлазина утул илма даражат". Садакаллахул азим. Аллах силердин араңардан имандуулардын арасынан илим ээлерин даражасын көтөрөт дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз өлкөбүздө моундай дини мекемелердин, окуу жайлардын ачылып, мечиттердин 4000ге барып калгандыгы, 80ден көп окуу жайлардын ачылгандыгы, бүгүн ошонун катарында Өрүк Зарлуу Баткенде ислам институтунун ачылышы менин, Жоробайдын же башка ошол эле Рахматулла Карынын ажынын чуркагандыгынан, кыйындыгынан эмес. Жогоруда роликте көрсөтүлгөн биздин аалымдарыбыздын кечеги күндүз көз жашын өзүнүн жүзүнө эмес, жай намазын агызып, жай намаз бүгүн биз жашагандай паркеттин башканын үстүндө эмес, астындагы топуракты лайкылып ыйлаган эле. Ошолордун алкыш батасы менен бүгүн биз ушундай эркин мамлекет, дин эркиндиgiге жетишип отурабыз. Алар бир кездерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүмө бир заман келет, динди кармаган, чокту кармаган сыяктуу өтүп, ошо чокту кармады. 70 жылдык коммунисттик партиянын убагында, КГБнын кезинде. Бирок ал чокту таштаган жок алар. Алар биз сыяктуу 4 этаждуу бөлмөлөрдө сабак берген жок. Мамлекет берген кызмат унаалары минген жок. Түндөлөрү баамдаттан алдын тахажжуд кезинде сабактар берип келди. Ошондой атал бүгүн урматыбыз айтайын деген маселе, жаңы нерсени издештин эч кереги жок. Аллах Таала кереметти Кур'анда "Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид". Эгер шүгүр кылсаңар, берген ниматымды зияда кылып, эсе кылып берем. Ва ла ин кафартум, эгер шүгүр кылбастан нанкөр болсоңор, кафир болуу эмес, куфр нима бетте. Нанкөр болсоңор, инна азаби лашадид, каттуу азабым бар дейт. Балким бул жерде отурган кээ-бирлер үчүн ал кезде Аллаху акбар, хайя аля сала деп ар жерде айтылган азанды намазга чакырган мечиттер жок эле. Балким эшигин ачкан 4 кабаттуу, 3 кабаттуу окуу жайлар, Кур'ан борбору ачык эмес эле. Жанагы видеодо көргөн ролик ал Орто Азияга эмес, Советтер Союзуна белгилүү Маулави дамла, Хиндистан дамла дейтиле. Хиндистанга барып 10 жылдаган ата энесин көрбөстөн ошол жакта окуп жүргөн. Кичинекей кезинде Хиндистан дамланы болгон окуя, ойлоду белгили. Бүгүн биз сыймыктана турган ушул Баткендеги көрүнүктүү аалымдарыбыздын аалымы болгон Моллахун дамла бул кишинин өмүрүн баян жазган. Моллахун дамла ошо Хиндистандын шагирти болот, Хиндистан дамланы атасы илимге алып бараткан кезде ушул Кур'ан калып аты баспай койгон, бул болгон окуя бул. Дагы бир муфтият бир ойлой таптыр деп ойлоп жүрбөгүлө. Ошол кездеги илимге ата эненин ихласы. Ал жигиттин келечекте элге жерге динге кызмат кылам деген ихласы. Энени караң. Сөөгү меники. Бүгүн эмне болду? Бир агай урушуп койсо, соцсетке чыгармай, башка кылмай. Эч бир агай, эч бир ата баласыга түртүп койсо, кол көтөрсө, душмандык менен көтөрбөйт. Мээримдүүлүк, тарбия колун көтөрөт. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, биз бүгүн Кыргызстанда өзүбүздүн салттуу дин деп келет. Кандай салттуу дин? Салттуу дин силер көргөн ошо устаздардын калтырган мурасын, берген илимин бекем кармап, жаңы бир нерсе ойлобостон. Тигинин маданият андай экен. Жок. Салт деген, биздин үрп деген сөз эненин эмчегине эмген кезде эне сүт менен берген үрп адаттарыбыз бар. Биздин могул жерде ата энелерибиз көпчүлүгү кээ бир хадистерди, аяттарды Советтер Союзунун убагында аят хадис дебестен
макал лакап кылып бизге сиңдирип койгон. Досуңдун кимдигин айт, ким экениңди айтам дейт. Алмар аля дини халили, фалянзур ахадукум ман юхалил. Ар бир адам досунун дининде болот. Кимди достуу танда дейт. Пайгамбардын аят хадистерини урматтуу мусулман бир тууганым бизге ушундай жеткизген. Ошондон не демекчимин? Бүгүн биз мамлекетибизде өзүбүздөн ушу ата бабабыз үрп, ата салт катары бизге мурас кылып берген динибизди кармап эле келсек, бизге жаңы нерсени ойлоп кереги жок. Кандай залкар алымдар. Эмне үчүн бүгүн мен сыймыктануу менен айта алам. Баткенде, Лейлек тарапта, Кудайыма шүгүр, башка жаңы бир радикал көз карашта эч ким жок. Эмне үчүн башка жаңы бир мазхабка чакыргандар жок? Себеби ушундай аалымдардын калтырган мурасын кармап келатабыз. Керек болсо дасторконго отурганда, тамак жегенде улуу урмат кылууду, кичүүдү зат кылуу, аял затка болгон кадыр бар сыйлагандык. Бул ошолордун эле кээде булар аят менен, хадис менен эмес, өздөрүнүн жашоосу менен, үрп салты менен бизге калтырган мурас эле.